Аялын үйгө таштап кетип калып, башка кетип калат, чайханага кетип калат, аял байкуш үйдө бирдекелерди жеп отурат, өзү кенен баягы өзгөңгүрүүчүдө ашты жеп отурат да. Урматтуу эркек, сен эң биринчи үй бүлөңө кылышың керек бардык нерсени, аялыңа, бала чакаңа кылышың керек, ата энеңе кылышың керек. Көчөдөгү ашка барбай калсаң, ал тууралуу ал маселеде сага сурак болбойт акыретте. Ошо тоого чыкпай калсаң, бассейнге барбай калсаң, жыргалчылыкты кылбай калсаң, айтор бул маселеде сага суроо жооп болбойт. Бирок аялың үйдө ач калып кетсе, бала чакаң кыйналса, ал нерседе суроо жооп болот. Ошондой экен эң биринчи үй бүлөңө кыл. Бардык жакшылыкты үй бүлөңө кыл. Неге? Урматтуу мекендешим, айылдан досум чалып, үйлөнөм деп атам. Не кылайын, кандай кылайын? Мусулманский тойду сен билесиң, айтып, эрежелерин айтып бер дейт. Мындай кыласың, досум, эгерде ушунчалык сыйлагың келип атса, балдарды башка боз үйгө, кыздарды башка боз үйгө, экөөнү эки жака бөлүп туруп сыйлап койсоң болот. Бирок мен муну дагы кылышыңа каршымын. Себеби неге? Бир күндүк той өтөп кетет, бирок акча алдыңа калсын деп атам. Азыр бир тойго миллион сом жөнүндө кетип калат. Ошону 500 миң карап калсаң, бир магазин ачып аласың эртең. Койгун ушул нерсени кылбай эле койгун дейм. Ал досум башкаларга чалып, башка досторго чалып, досум, мен ушундай той кылып атам, кафе кылайынбы, не кылайынбы десең, кафе кыл. Биз ойноп алышыбыз керек дейт. Ойноп алайлы дейт да. Урматтуу мекендешим, нени айткым келет? Кенен ойлонгонду билишибиз керек. Кыска ойлонбойлу. Алдында ойлойлу. Сен бир күн жашабайсың го. 60-50 жыл өмүрүң алдында турат го. Сен ошону ойлобойсуңбу? Эл эч качан наразы болбойт. Бирден той берсең, жибини кошуп бербеди деп наразы болот сага.